Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +79 87 772 47 54. Садыр Жапаров Бишкек шаарынын музыкалык билим берүү мекемелеринин ишмердигин күтүүсүз текшерди. Бүгүн 15 сентябрда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын музыкалык билим берүү мекемелеринин ишмердигин күтүүсүз барып текшерди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, өлкө башчы Абдыраев атындагы республикалык атайын орто музыкалык мектеп-интернатына жана Күреңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайына барды. Мамлекет башчысы окуу корпустарын карап чыгып, балдардын окуу шарттары жана процесси менен таанышты. Алсак Абдыраев атындагы мектеп-интернат совет мезгилинде курулуп, окуу корпустары оңдоп түзөөгө муктаж, балдар жатаканасынын имараты болсо кейиштүү абалга келген. Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайы 1939-жылы курулуп, 2015 жылы имараттын маңдайкы бөлүгү гана оңдолгон. Жетекчиликтин маалыматы боюнча эч качан капиталдык реконструкциялоо жүргүзүлгөн эмес. Күтүүсүз барып текшерүүнүн жыйынтыгында президент Жапаров эки мектепте тең капиталдык оңдоо иштерин жасоону, билим алуу үчүн тийиштүү шарттарды түзүүнү, ошондой эле эки мектептин аймагында балдар үчүн жатаканалардын жаңы имараттарын куруп баштоону тапшырды. Булак Назар Ньюс кежи. Кыргызстанда пенсия көтөрүлгөндөн кийин орточо 9354 сомду түзөт. Бул тууралуу бүгүн 15 сентябрда маалымат жыйынында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Маалым болгондой, министр 2023 жылдын 1 октябрынан баштап пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%га көбөйөрүн айтып, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун билдирди. 30 000 сомго чейин пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38%, 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт, ага 3,9 миллиард сом каралды. Көбөйтүлгөндөн кийинки пенсиянын орточо өлчөмү 9354 сомду түздү. Ал эми азыркыга салыштырмалуу орточо эсеп менен 1692 сомго жогорулайт. Ал эми так жогорулатуу ар бир пенсионердин пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнө жараша болот, деди Алиев. Мындан тышкары ал пенсияны көбөйтүүдө бул жылдын соңку 3 айына социалдык фонддун эсебинен кошумча 3,9 миллиард сом бөлүнсө, бул сумма 2024 жылга карата кошумча 16,2 миллиард сомду түзөрүн айтты. Булак Супер кежи. Мадинанын элеси чагылдырылган. Баткенде Тажикстандын куралдуу кол салуусунан курман болгондорго эстелик орнотулду. Бүгүн 15 сентябрда Баткен шаарында Тажикстандын куралдуу кол салуусу учурунда каза болгондорду эскерүү иш-чарасы өттү. Бул тууралуу Супер кежи порталына президенттин Баткендеги өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалымдалгандай, анын алкагында Жеңиш паркында чек ара курмандыктарынын элесин түбөлүккө калтыруу максатында тургузулган эстелик мемориалынын ачылышы болду. Ага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган бийлик өкүлдөрү жана каза болгон жарандардын жакындары катышты. Ташиев өз сөзүндө мындай каргашалуу окуялар кайталанбаш үчүн мамлекет болгон аракетин жумшап, ар тараптан чараларды көрүп жатканын баса белгиледи. Иш-чаранын катышуучулары шейит кеткендердин эрдиги унутулбай турганын айтышты. Иш-чаранын катышуучулары каза болгондорго багыштап Куран окушту. Белгилей кетсек, эстелик мемориалында чагылдырылган колуна 7 көгүчкөндү кармаган чек ара окуясынын курмандыгы болгон кичинекей Мадинанын элеси тынчтыктын 7 облустун биримдигинин символу. Эстелик мемориалынын автору жергиликтүү скульптор Абдисапак Калматов. Эскерте кетсек, 2021 жылы 28 апрелде Тажикстан Кыргызстанга куралдуу кол салуу кылган. Анын кесепетинен 36 кыргызстандык курман болуп, 170тен ашуун тургун жарат алган. Ушул кагылышта атыш учурунда 12 жаштагы Мадина Рахматжанова окко учкан. Ал эми 2022 жылы 14-17 сентябрда кайрадан куралдуу кол салуу болуп, анда Кыргызстан 63 жаранынан айрылган. 206 киши ар кандай жарат алган. Бир катар социалдык объектилер, турак жайлар
жагдайлар талкаланып өрттөлгөн. Булак суу берекежи. Орусияда Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары мушташканы айтылууда. Орусияда Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары мушташкан. Бул тууралуу кечээ 14-сентябрда Маш Телеграм каналы жазып чыкты. Маалым болгондой, Красногорск аймагындагы курулуш жүрүп жаткан имараттын уна токтотуучу жайында 22 адам мушташкан. Алардын баары коңшу шаарларда иштей турганы айтылган. Маш Телеграм каналынын билдирүүсүнө караганда, анда 13 Өзбекстандын жараны, 5 кыргызстандык жана 4 Тажикстандын жарандары болгон. Көп өтпөй полиция кызматкерлери келип, чогулган адамдарды таркаткан. Ал эми окуяга байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылганыбызда, элчилик бул маселе боюнча тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатканын билдиришти. Булак суу берекежи. Орусиялыктардын 77,7% Путинге ишенишет. Бүткүл орусиялык коомдук пикирди изилдөө борборунун сурамжылоосу көрсөткөндөй, орусиялыктардын 77,7% президенти Владимир Путинге ишенишип, 74% анын ишмердүүлүгүн жактырышат. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Россиянын президентине ишеним көрсөткөн респонденттер 77,7%, ал эми башка пикирде болгондор 18,3%. түзгөн. Орусиялыктардын 74% Путиндин ишмердүүлүгүн жактырса, 15,7% башка пикирлерин айтышкан. Белгилей кетсек, сурамжылоо 2023 жылдын 4-сентябрынан 10-сентябрына чейин өткөрүлгөн. Булак Назар Ньюс кежи.